Саламатсыздарбы? Соңку дүйнөлүк жаңылыктар топтому менен тааныштырып, Наяз Ашматов. Америка Кошмо Штаттарынын президенти Дональд Трамп Иранга карай көптөгөн аскердик техникалар бара жатканын жана ал Иранга жакындан көз салып турганын айтты. Бул тууралуу Трамп Швейцариянын Давос шаарында өткөн дүйнөлүк экономикалык форумдан кайтып келатып билдирди. АКШнын аскердик учак ташуучу кемесинин соккуруу тобу жана башка күчтөрү жакынкы күндөрү Батыш Азияга келери кабарланууда. Акыркы айларда Иран нааразылык акцияларын баскандан кийин да Иран менен АКШнын ортосундагы чыңалуу күчөп, өткөн аптадан бери Американын согуш кемелери, анын ичинде аскердик учактарды алып жүрүүчү Абрахам Линкольн кемеси жана учактар Азия Тынч океанынан жакынкы чыгышты карай баратышат. Керек болсо ошол тарапка көптөгөн кемелер, чоң флотилия баратат. Эмне болорун көрөбүз. Иранга каршы чоң күчүбүз бар. Эч нерсе болбосо экен дейм. Бирок биз аларды абдан кылдаатык менен байкап жатабыз. Бейшемби күнү Иранда 837 адам, негизинен жаш жигиттер өлүм жазасына тартылмак. Мен аларга кайрылып, эгерде силер ал адамдарды асып салсаңар, силерге мурдагыдан да каттуу сокку урушабыз. Ирандын өзөктүк куралын талкалагандай талкалап салабыз дедим. Бирок андан 1 саат мурун алар демонстранттарды өлүм жазасына тартууну жокко чыгарышты. Алар чындыгын аны жокко чыгардык дешти. Кийинкиге калтырышкан жок. Ошого бул жакшы жышан болду. Бирок ал тарапка биздин чоң флотубуз бара жатат. Ким билет? Балким биз аны колдонбошубуз да мүмкүн. Ал арада Израиль Иранга соккурууга толук даяр экенин кабарлады. Израиль армиясы Иранга каршы аскердик соккууга даярдыгын толук аяктады. Бул тууралуу Times of Israel басылмасы коопсуздукка жакын булактарда таянып жазды. Маалыматка ылайык, чабуул каалаган учурда жасалышы мүмкүн. Израиль тарап даярдык көптөн бери жүрүп жатканын жана азыр операциялык деңгээлде толук даяр экенин белгилеген. Басылма аймактагы чыңалуу акыркы күндөрү кескин күчөгөнүн, бул Ирандын айланасындагы кырдаалды дагы да туруксуз кылышы мүмкүн экенин белгилейт. Расмий Тель-Авив бул маалыматты азырынча ачык ырастаган жок, бирок коопсуздук чаралары жана аскердик активдүүлүк жогорулаганы байкалууда. Европа кеңешинин башчысы Антонио Коста европалык лидерлер АКШнын президенти Дональд Трамптын Тынчтык кеңешине олуттуу күмөн санап жатканын билдирди. Бирок Коста АКШ жана Газадагы жаңы түзүлгөн орган менен кызматташууга даяр экенин билдирди. Ошол эле учурда Трамп Канадага жөнөткөн Тынчтык кеңешине кошулуу чакыруусун артка кайтарды. Трамп Тынчтык кеңеши биринчи жолу өткөн жылдын сентябрь айында Газадагы согушту токтотуу планын жарыялаганда сунуштаган. Кийинчерээк ал кеңештин ыйгарым коктары Газа менен гана чектелбей, дүйнө жүзү боюнча башка чыр-чатактарды чечүү үчүн колдонуларын ачык айткан. АКШнын жогорку даражалуу дипломаттары, анын ичинде Стив Уитков, Москвада Орусиянын президенти Владимир Путин менен жолугушуп, Украинадагы согушту токтотуу боюнча АКШ колдогон сунушту талкуулашты. Орусиянын өкүлү Кирилл Дмитриев, президент Владимир Путин Кремльде өткөн түнкү сүйлөшүүлөрдө 3 америкалык элчи менен маанилүү талкуу жүргүзгөнүн билдирди. Сүйлөшүүгө Орусия тараптан Кремльдин тышкы саясат боюнча жардамчысы Юрий Ушаков да катышты. Бирок талкуунун чоо жайы айтылбай келет. Кирилл Дмитриев коопсуздук кепилдиктери боюнча АКШ менен келишим түзүүгө жакындап калганын жарыялады. Американын президенти Дональд Трамп Америка Гренландиянын коопсуздугу боюнча НАТО менен кызматташаарын билдирди. Трамп Гренландия боюнча алдыдагы жумаларда дагы көбүрөөк маалымат ачыкталарын кошумчалады. Ошол эле учурда Брюссельде шашылыш саммитке чогулган Европа биримдигинин лидерлери Трамптын Гренландия боюнча позициясын өзгөрткөнүн жылуу кабыл алышты. Алар Европа биримдиги менен АКШ ортосундагы соода келишими кайрадан өз нугуна түшөрүнө үмүт кыларын айтышты. Европа комиссиясынын башчысы Урсула фон дер Ляйен Европа биримдиги АКШга каршы бекем тура алганын белгиледи. Ал Трамп Гренландияны сатып алуудан баш тартканын айтты. Ошондой эле Европа комиссиясы жакында Даниянын жарым-жартылай автономдуу аймагы болгон Гренландия үчүн олуттуу инвестициялык пакет сунуштай турганын кабарлады. Даниянын премьер-министри Мётта Фредериксон Дания НАТОдон Арктикага көбүрөөк аскерлерди жайгаштырууну суранганын айтты. Бул тууралуу ал Брюссельде өткөн Евро биримдиктин чукул саммитинин алдында билдирди. Буга чейин АКШнын президенти Дональд Трамптын Даниянын жарым-жартылай автономдуу аймагы болгон Гренландияны алаарын айтып бир нече жолу коркуткан. Ошол эле учурда Трамп 8 европалык өлкөгө карата тарифтерди киргизүү боюнча пикиринен баш тартып, Гренландияны басып алуу үчүн күч колдонбой турганын жарыялады. Ал ошондой эле тараптар макулдашууга жетерине ишенерин билдирген. Венесуэланын президентинин милдетин аткаруучу Дельси Родригес жана анын таасирдүү бир тууганы АКШ жана Катардын расмий өкүлдөрүнө кайрылып, президент Николас Мадуронун кетишин кубаттай турганын билдиришти. Guardian гезитинин эксклюзивдүү маалыматына ылайык, кепилдиктер ортомчулар аркылуу берилгенин айтышууда.
Родригес Мадуро кызматтан кеткенден кийин 5 январда президенттин милдетин аткаруучу катары ант берген. АКШнын расмий өкүлдөрү менен ошол кездеги вице-президент Дельси Родригестин ортосундагы байланыштар күзүндө башталып, ноябрдын аягында президент Дональд Трамп менен Николас Мадуронун ортосундагы маанилүү телефон сүйлөшүүсүнөн кийин уланганы кабарланууда. Ошол сүйлөшүү учурунда Трамп Мадуронун өлкөдөн чыгып кетишин талап кылган. Мейн штатынын демократ губернатору федералдык иммиграция кызматкерлерине кайрылып, кимдер кармалып жатканы тууралуу маалымат берип турууну суранды. Ал иммигранттар коопчулугунда коркунуч тарагандыктан тургундар көбүнчө маалымат жетпей жатканын айтты жана мамлекеттик кызматкерлер колго түшүрүлгөндөр каерде кармалып турганын билишпейт деп ырастады. Күч колдонуу Мейн штатынын ири шаарларында, анын ичинде Портленд жана Левондо, айрыкча африкалык өлкөлөрдөн келген иммигранттар жана качкындар көп жашаган жерлерде тынчсызданууну жаратты. Евро биримдиктин лидерлери Брюссельде Европа биримдиги менен АКШ ортосундагы мамилелер боюнча сүйлөшүүлөрдү жүргүзүү үчүн жолугушуп, Испаниядагы акыркы бир нече поезд кырсыгынын курмандыктарын эскеришти. Бейшемби күнү Испаниянын түштүк чыгышында жолго чыккан кран менен жүргүнчү ташуучу поезд кагылышкан. Бул өлкөнүн бир жумага жетпеген убакыттагы 4-чү темир жол кырсыгы болуп калды. Андан бир нече күн мурда түштүк жана Делуси аймагындагы Адам шаарынын жанында жогорку ылдамдыктагы поезд кагылышып, кеминде 43 адам каза болгон. Шейшемби күнү Барселона шаарынын жанында нөшөрлөп жааган жамгырдан улам темир жолдогу тосмоду алкулап, жүргүнчү ташуучу поезд рельстен чыгып кеткен жана айдоочу каза болуп, 4 жүргүнчү оор жаракат алган. АКШнын президенти Дональд Трамп сол колундагы көгалатакты аспиринди көп ичкенине байланыштырды. Көгалатак Давостагы дүйнөлүк экономикалык форумунда столго колун уруп алгандан кийин пайда болгон. Трамп АКШга кайтып келе жатып, учакта кабарчыларга аспириндин дозасы аны оңой эле көгала кылып жиберерин айтты. Ак үйдүн басма сөз катчысы Кэролайн Левиттин билдирүүсүндө Трамп тынчтык келишимин жарыялоо учурунда колу столдун бурчуна тийип кеткенин айтты. Кабарларга караганда 4 дарыгер, 2 хирург жана 2 терапевт аспирин көгалатактыга таасир этиши мүмкүн деген пикирге келишкен. Пакистандын Карачи шаарындагы соода борборундагы өрттөн каза болгондордун саны 67ге жетти. Күйүп кеткен сөйөктөр дагы табылууда. Бийликтер соода аянтынын урандыларынын астынан табылган сөйөктөрдүн өздүгүн тастыктоо үчүн 50 адамдан ДНК үлгүлөрүн чогултушту. Өрт Дүң жана Чекене соода базары болгон Гул Шоппинг Плазанын жетелөөсүндө чыгып, түштүк аймактагы имараттын калган бөлүгүнө дароо жайылып кеткен. Тилсиз жоо 36 саат өткөндөн кийин гана өчүрүлгөн. Жапониянын премьер-министри Санае Такаити 8 февралга белгиленген кезексиз шайлоонун алдында парламентти таратты. Мындай кадам акыркы жылдардагы ири жоготуулардан кийин өзүнүн рейтингин жогорулатуу максатында жасалды. Бирок ал кыйынчылыкка туш болгон экономиканы жогорулатууга жана баалардын кескин өсүшүн токтотууга багытталган бюджет боюнча добуш берүүнү кечеңдеди. Октябрда Жапониянын биринчи аял лидери болуп шайланган Такаити бул кызматта болгону 3 ай иштеди, бирок анын рейтинги 70% түзөт. Жаңы Зеландиянын түндүк аралында бир күн мурун нөшөрлөп жааган жамгырдан кийин жер көчкү жүрдү. Кырсык аралдын чыгыш жээгиндеги Монгануи тоосунда катталып, топурак жана урандылар көп болгон лагерь аянтчасын каптады. Полициянын айтымында балдарды кошкондо 9 адам дайынсыз болууда. Бирок лагерде каза болгондор тууралуу так маалымат жок. Жер көчкү Папа Моа шаарында бир нече күн бою нөшөрлөгөн жамгырдан кийин катталды. Бейшемби күнү дагы бир жер көчкү 2 адамдын өмүрүн алган. Суу бөлгүчтөрдү изилдөө жана Guardian гезитинин жаңы анализи көрсөткөндөй, дүйнөдөгү эң ири 100 шаардын 50-сү сууну көп өлчөмдө коротушат. Ошол шаарлардын 39-у сууга өтө муктаж аймактарда жайгашкан. Алардын арасында Бейжин, Нью-Йорк, Лос-Анджелес, Рио-де-Жанейро жана Дели бар. Лондон, Бангкок жана Жакарта сыяктуу шаарлар сууну көп короткон шаарларга кирет. Үй чарбалары, өнөр жай жана инфраструктура үчүн сууну коротуу жеткиликтүү камсыздоодон ашып кеткенде сууга муктаждык күчөйт. Сиздер дүйнөлүк жаңылыктар топтому менен тааныша алдыңыздар. Саламат болуңуздар.